Assalamu alaikum достор. Бүгін біз ушундай мурас төшүктүн оймосуну колдо чызууну үйрөнөбүз. Мынакей ушундай оймону өзүбүз колдо жасайбыз. Биринчи кезекте мындай катуураак кагаз болот. Ошондойдон алып 15 сантиметр, 15,5 сантиметр кылып белгилеп алабыз. 15,5 сантиметр кылып 4 тарабын тең белгилеп чыгабыз. Мынакей чызып алабыз. Төрт тарабы тең 15,5 сантиметрден чыгыш керек. Андан соң кыркып алабыз. Эми бул кагазга биз ошол оймону тартып чыгабыз. Тартыш үчүн биринчи бул 4 бурчуну белгилеп, түз кылып сызып чыгабыз. Бул сүрөттү тарта албайм дебеңиздер, себеби баардык эле ушул методдор менен кылсаңыздар тартпаган адам деле тарта алат. Себеби бул баардыгы ченелүү ушундай оңой жолу менен көрсөтүлгөн. Мынакей 4 бурчуну ушундай кылып чызып белгилеп алабыз дагы. Андан кийин ылдыйга 2,5 сантиметрди белгилеп алабыз. Ылдыйга 1,5 сантиметр кылып мынтип белгилеп алабыз. Кечиресиздер, 1,5 сантиметр кылып белгилеп алабыз. Себеби 1,5 сантиметр ылдыйрактан оймону тартабыз. Андан кийин 4 бурч эмес, наркыл жандарыны ушинтип 4 жактарын азыркыдай кылып тең чызып алабыз. Эми ортодон дагы 1,5 сантиметрден ушул азыркы чызганыбызды белгилейбиз. 1,5 сантиметрден. Мынакей белгилеп алдык. Эми ушул оймонун баш жактагысыны 2,5 сантиметр кылып белгилеп алабыз. Анан 0,5 сантиметрден ушул сызыктын, түз сызыктын эки жанынан белгилеп, мынтип чийип алабыз. Оймонун башына. Мынакей. Эми буну бардык 4 тарабына чийип чыгабыз. Кооздоп, жакшынакай форма берип чийсеңиздер болот. Эми бул жак тарабынан 2,5 сантиметр кылып белгилеп алабыз дагы. Анан түз эле ошол эки жанынан 0,5 сантиметрден белгилеп алып, ушинтип башыны форма берип тартабыз. Бул оймонун башы. Бери карап турган жагы, ортону карап турган жагы тартып атабыз. 2,5 сантиметрди чейнеп, андан кийин 0,5 сантиметрди белгилейбиз. 2,5 сантиметрден кийин 0,5 сантиметрди белгилейбиз. Мына ортодо точкадан аралыктар бардыгы точкадан кийин 1,5 сантиметрден белгиленген, андан кийин 2,5 сантиметрден оймонун башы ушунча сантиметр болот. Кайра 0,5 сантиметрден точка кылып көрдүңүздөрбү, эки точкага белгилеп алабыз дагы, андан ушинтип тартып коебуз. Мынакей. Эми бүттү бунун оймосу. Эми сырт жакты карап турган оймонун башын тартабыз. Бул дагы ошо 1,5 сантиметр ылдыйга белгилеп алган жерден баштап 2,5 сантиметр белгилейбиз дагы. Азыркыдай эле
тартып кете беребиз. Мынакей 2,5 см белгилеп туруп, андан 0,5 сантиметрден 0,5 мм кечиресиздер белгилейбиз. Миллиметрде мен сантиметр кылып айтып атам. Мынакей. Бул жагындагын белгиледик. Эми бул жагындагын ошондой эле формада белгилейбиз. 4 тарабын тең. Мынакей. Эми оймонун канаттары барбы, жанагы мүйүздөрү деп коелу, ошолорду тартыш оңой эле болуп калат. Бул үстүгө карай өйдө чызып кетебиз. Мына үстүгө 1,5 сантиметр калат и мынауга 1 сантиметр калыш керек болот. Мынакей 1 сантиметрден кийин эле кайрыйбыз дагы ушуга бириктиребиз башына. Мынакей ар бир тарабы окшош болуш керек. Мынакей 1 сантиметр калды, кайра 1 сантиметр бул жакка каралды. Кайра обратно кетебиз дагы, кайра мына оймонун башына келебиз. Ушундай эле. Ошол чийгенибиз үзүлбөш керек ошо. Ошондой эле кайра бул оймонун башына келет. Үстүңкү оймонун башынан ылдыйкы оймонун башына чийебиз, мындайча айтканда. Кичине көрүнбөй калыптыр, мынакей. Мына үстүңкү оймонун башы. Бул жерден ылдыйкы оймонун башына 1 сантиметр жетпей калабыз дагы. Андан кайра артка кетебиз. Ана кайра ошол оймонун башына келебиз. Ылдыйкы оймон. Мүйүз, кошкарын мүйүз деген оймо болот бул. Ошол алдына келебиз. Эми бул жак тарабын кудду ушул чийгенибиздей эле, көрсөтүп кеткендей эле чийип чыгасыздар. Мынакей достор, бул оңой эле нерсе. Мындай карап отурганда тартпаган адамга аябай кыйын болот, кыйын көрүнөт. Бирок ушинтип эле белгилеп тартсаңыздар, бул абдан оңой, формасы дагы бирдей чыгат. Оңой эле үйрөнүп алсаңыздар болот. Бир сыйра кайталап көрсөңүздөр болот. Жука кагазга деле ушундай размер кылып тартып, кайталап көрүп, кийин калыңыраак кагазга ушинтип тартып алып, андан кийин скотчтоп туруп, андан кийин кырсаңыздар, бардыгын скотчтоп туруп, андан кырсаңыздар, кийинки эмеге дагы керек болот да. Ар дайым колдонсоңуз керек болот. Буну биз кантип кыркабыз десеңиздер, ушундай скальпер менен тешип алабыз, кичине кыркып тешип алабыз. Андан кийин кайчы менен үзбөстөн оймону чийген жерибизди кыркып чыгабыз. Үстүңкү эле гана чийген жерибизди кыркып чыгабыз. Мынакей чийген жерибизден кыркпай, ошо ортосуну алышыбыз керек. Ортодогу оймону биз кесип алышыбыз керек. Мына сыртыдагы оймо дагы керек болот. Себеби биз материалды кыркып атканда дагы ушундай сырткы жагыны бурак кылып үрбөй, ушундай кылып кагазда кандай кырсак, материалда дагы ошондой кыркып эме кылабыз. Керек кылабыз да. Азыр мен сиздерге бул кагазды эле тартып жана кыркышты көргөзүп бердим. Кийинки сабактарда биз ошол материалга кантип тартып, кантип кыркканды көргөзүп беремин. Кудай кааласа, азыр ушуну жакшылап үйрөнүп алсаңыздар, кийинкиси оңой эле болот. Мынакей биз чийген оймо менен эле
кыркып кете беребиз. Мынакей. Ушинтип ортосуну дагы чекесин дагы кыркпастан ушинтип формасын боюнча алып чыгабыз. Ушундай болду, достор. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламаттар калыңыз.